ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азуле президент Садыр Жапаровка манасчы Сагынбай Розбаковдун вариантындагы манас эпосунун кол жазмасын материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүү тууралуу сертификат тапшырды. Белгилей кетсек, өлкөгө расмий сапар менен келген ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азулени президент күн мурун кабыл алган. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин алдын алуу, маданий жана тарыхый мурастарды сактоо жана өнүктүрүү жаатында кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашты. Ошондой эле тараптар Кыргызстан менен ЮНЕСКОнун ортосундагы кызматташтыкты, ошондой эле биргелешкен программаларды ишке ашыруу боюнча мындан аркы пландарды өнүктүрүүгө даяр экендерин билдиришти. Ушул жылдын май айында азыр эле өзүңүз белгилеп кеткендей, Сагынбай Розбаковдун варианты боюнча Манас Кыргыз эпосунун кол жазмасы номинациясын ЮНЕСКОнун дүйнөлүк эс тутум программасынын тизмесине киргизүү чечими мени чын жүрөктөн кубандырды. Сиздерге мен терең ыраазычылык билдиремин.